Жемкорлук менен күрөшүү 3-4 жылдык жыйынтыгы менен 125 миллиард сомдон өндүрүлүп жатканы менен төп тамырынан бери коррупцияланышып кеткен Кыргызстан үчүн ал менен күрөшүү оңойго турган жок. Анткени буга чейин бул мамлекеттин менчиги, мүлкү эле деген түшүнүк, меники деген көз караш өзгөрүп, өлкө эмес өзүм байсам деген ашкере ач көздүктүн ары албай келген. Менин оюмча коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат. Жакшы аракеттер жакшы бардыгы. Эми алар жакшы эле кыскарып атат, мындай немелерчи. Коррупция кыйла эле жоюлду. Бар жол жакшы багашы бар жөнүн болуп атат. Эч немеси жок, наразылык жок. Бар жол жакшы. Жакшы эч немеси жок, наразылык басылык жок. Бар жол жакшы. Жыйынтыгы билинип аткан эми заман оңолуп, элдер жакшы эле жашап атпайбы? Ушундай эле жашашыбыз керек да. Эми көп мурдагы жылга караганда, мисалы башка жылдарга караганда азыр жакшы го дейт. Коррупция менен күрөшүүнүн бир жолу катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сентябрь айында коррупцияга каршы күрөшүүнү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган. Анда соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Эгерде коррупционер караштуу же болбосо коррупционер жүргөн адам кызматка алынган болсо, бага кайра күчөп кетпейби? Мен ишинде жүрүп, ушундай көтөрүлөм, дагы кыла берем дегенде. Наоборот, ошо именно, мисалы үчүн, мен коррупционер болсом, мага тууган уруктарым иш албаш керек да. Себеби менен талим алып калган. Ошол үчүн таза жөнөкөй адамдардын балдардан тарбиялап алыш керек, ошондо көрсө болот. Айыр иш кылгандан кийин ушунун жазасын тартыш керек да. Мындан кийин башка адамдарга сабак болот да. Ойлонуп иш кылуу, анан жаман иштерди кылбоо аракет кылат элдин баары ойлонупчу. Кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү көптөгөн мыйзамсыз менчиктештирилген ишканалардын, социалдык жана билим берүү мекемелеринен, автобекеттерден, айыл чарба жерлеринен жана турак жай куруу үчүн ири жер участоктору мамлекетке кайтарылышы күрөштүн натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Албетте чырмалышкан жемкорлукту төп тамырынан бери жок кылуу саясатта өнүккөн мамлекеттерде да жыйынтык берген эмес, бирок аны ооздуктоого, алдын алууга, жегендерди кайрадан кустуруу болору дайым болуп калды. Эске салсак, УКМК демилгелеген долбоор колдоо тапса, анда жемкорлук менен кармалгандар бир гана кетирилген чыгымды төлөбөстөн абакада кесилет. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад.